Assalamu alaikum, urmаттуу Кыргыз эли. Бүгүн эртең менен саат 10-дон бери жогорку кеңештин жыйынын баарыңыздар көрүп отурасыздар. Мен дагы көрдүм түшкө чейин, түшкө танаписке чыкканга чейин. Ошол жерде отурган 90 депутаттын дээрлик баягы 80% суроо берип атат комиссиянын төрагасына. Суроо бербей эле мындай байкап отурсаң пахта коюп эле отурасыңар. Депутаттар, бул суноо туура, силер билесиңер. Акчанын күчү менен, ошо пахтанын күчү менен келдиңер, бирок ошондо дагы Алла Таала силерге сыноо үчүн берди бул 5 жылдык учурду. 1 жылы кетти, 4 жылы калды. Эртең бүтөт. Эртең 4 жылдан кийин элдин алдына барышты ойлогула. Биринчиден, унутпагыла, бул суноо Аллахтан берилген суноо, бунун жоопкерчилиги өтө чоң. Анын себеби Аллах акыретте алса эсебин, Кыргыз эли бул дүйнөдө алат. Жоопкерчиликти эсебин. Бүгүн сиздер коюп аткан пахтанын эртең жоопкерчилиги аябай оор болот. Могул жерде аз эл турат. Ушул кемпирабадтын берилишин туура эмес экенин түшүнүп турган аз эл турат. Бирок бул саз эл турат бул жерде. Түшүнбөгөн кайдыгерлер жүрөт өзүнүн тирилиги менен. Бирок эртең ушул жерде турган эл биз силерге мыйзам чегинде жол таап силерди жоопко тартабыз эгер за берген болсоңор. Ар бириңердин атыңар ташка тамга баскандай болуп, чоң кара тамга менен жазылып калат бүгүндөн кийин. Жерди саткан, элдин менчигин саткан, элдин ырыскын кыйган эл душмандары болуп каласыңар. Учуру келгенде не только өзүңөр, силердин келечек урпактарыңар дагы жооп берчү болуп, силер жоопко тартыласыңар. Ушуну унутпагыла. Биз буга мыйзам жолунда жетишебиз. Биз ушундай мыйзамдарды учуру келгенде кабыл алабыз. Не только атыласыңар силер ушул жерди берип атканыңар үчүн. Силердин келечекте урпактарыңар адамча жашай албай турган кылып биз ушундай мыйзамдарды кабыл алабыз. Көзүңөрдү ачкыла бүгүн. Көзүңөрдү ачкыла. Кыргыздын жерин Кыргызда калтыргыла. Учуру келгенде сүйлөшөбүз. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Бул боюнча турбайт. Элдин көзү ачылып атат. Түшүнөт учуру келгенде, элдин аң сезими ойгонот. Ошол учурда биз бул нерсе үчүн өзгөчө жоопко тартабыз силерди. Көзүңөрдү ачкыла. Бетегенин бардыгы кетет. Бел калат бирок. Бектердин бардыгы кетет. Эл калат. Могул жерде турган эл калат. Көзүңөрдү ачкыла. Бул эскертүү, коркутуу, угрожение эмес. Бул эскертүү. Көзүңөрдү ачкыла. Азыр бүтүн Кыргыз мамлекеттин аймагынын бүтүндүгү бүгүн силердин колуңарда турат. Жети өлчөп бир кескиле. Шашпагыла. Бирөө айдаса эле койго окшоп айдалып чечим чыгарбагыла. Эртең учуру келгенде бунун жоопкерчилиги өтө оор. Алла алдында дагы пендеси, момун мусулманы, жалпы Кыргызстан жарандарынын алдында, элинин алдында бунун жоопкерчилиги өтө оор. Көзүңөрдү ачкыла. Эч ким силерге учуру келгенде жардам бере албай калат. Рахмат.